Салам достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн ушундай жумшак, ооздо эрий турган сочниктер жасайбыз. Өтө оңой рецепт. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып алыңыз. Эң алгач мөлмө температурасындагы сары майыбызды салып алабыз. Андан кийин кумшекер, сметанабызды салабыз. Менде үйдүн айраны. Миксер менен жакшылап бирдей массага келгиче аралаштырып алабыз. Өтө бат даярдалат. Менде 20 минутага жетпеген убакыт кетти. Андан кийин азыраак унубузду жана бир жумурткабызды салып, дагы да жакшылап аралаштырып алабыз. Мен ундун ичине сода салып койгонмун. Сиздер кааласаңыздар разрыхлитель, ванилин колдонсоңуздар болот. Дагы да жакшылап бирдей массага келгиче аралаштырып алабыз. Ушундай комочка болуп калат. Андан кийин эч кандай ун салбай. Эгерде камырыңыз жумшак болуп жатса, бир аз өлчөмдө гана ун салыңыз. Ушундай негизде ыйлеп алабыз. Өтө көп ыйлеп кармап отуруштун кереги жок. Себеби сливочный маслобуз эриген сайын камырыбыз жумшара берет. Ошол себептен кайра муздаткычка 10 минутка салабыз дагы. Начинкабызды даярдайбыз. Бул жерде творог, ун жана кумшекер. Бир жумуртканын сарысын салып, вилка менен жакшылап аралаштырабыз. Бул жерде эч кандай блендер колдонбойсуз. Начинкаңыз эзилип кетет. Сөзсүз түрдө творогуңуз кургак творог болуш керек. Менде домашний үй шартындагы творог. Кургак болсо жакшы, себеби начинкаңыз салганда агып кетпейт. Ушундай негизде аралаштырып алабыз. Эң негизгиси начинкаңыз суусу чыгып кетпеш керек. Ушундай кою болсо өтө жакшы. Андан кийин камырыбызды алып, мен таразага тартып алам ар дайым. 60 граммдан кылып өлчөп. Жакшы жасап магазиндерге да өткөрсөңүздөр болот. Бул камырдан толук 10 даана сочник чыгат. Жайганыбызда өтө жука жайбайбыз. Ушундай болжол менен 5-6 миллиметрдей кылып жайып, начинкабызды 1 же 1,5 чоң аш кашык салып алабыз дагы. 2 чекесин гана басып жабабыз, үстүн ушундай негизде калтырабыз. Андан кийин жумуртканын сарысына бир аз сүт аралаштырсаңыз болот. Мен өзүн гана колдондум. Тегиз кылып сүртүп чыгабыз. Сочниктерибиз кызыл болуп жылтырап, көркүнө чыгып турат. Ошол себептен сөзсүз түрдө сүт же болбосо жумуртканын сарысы менен сүртүп коюңуз. Эң негизгиси өтө оңой жасалат. Конокторго койсоңуз болот. Өзүңүз үчүн дагы, үй бүлөңүз үчүн жасасаңыз жакшы. Мен градусу бийик болгондуктан духовкам 80-90 градуста эле жарым саат ашыгы менен бышырып аламын. Сиздер дагы сөзсүз түрдө духовкаңыздарга карайсыздар. Мынакей достор, азыр жылуу маалында ичин ачып көрдүм. Ушундай толуктай бышкан, көтөрүлгөн биздин сочниктерибиз даяр болду. Сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөргө кеңеш беремин. Каналга катталып, жаккан болсо лайк коюп, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыз. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.